Бетимди жууп келдим. Бир сыйра кургатабыз. Кургаткан соң көп учурда мен ушул сыворотка менен сактанам. Көбүнчө баягы күн ысыкка, обезвоженный кожа же болбосо баягы погодаларга, суукка, ысыкка киргенде ошолдо учурда мага жардамга ушул сыворотка келет. Сыворотка бул любой учурда жакшы. Бул 10 компоненттен турат, 10 травалардан. Андыктан мынакей средствонун карайбыз 11-23 эмеси артикулы жана бул 98,93% натуралдуу деп турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул күндүз деле, түндө деле коюла берет. Буну мен крем катары колдоном. Эмне үчүн кичинекей нерсени крем кылып колдоносуң десеңиздер, анда буну кичине эле колуңуздарга куйсаңыздар баардык бетиңиздерге жетет экен. Бир сыйра кичине массаж кылып туруп эле колдонобуз. Эмне үчүн мен ушул гелди тандадым десем, бул 99% натуралдуу. Жакшылап көрүнүп атабы? Так, андан соң бунун өзүнүн жыты жакты. В основном продукциябыздын BIC компаниясында баардыгы эле no парабен, no силикон деп жазылат. Себеби дегенде бул эң жаман химиялык зат болуп эсептелинет. Андыктан бул гель для умывания бул бүт загрязнение, беттеги баардык загрязненияны кетирет. Бул сыворотканы кантип коебуз? Бунун артикулу 11-23. Андыктан мынакей гельдики деле 16-06. Азыр мен силерге гельди көрсөтөм. Колдоноордон мурун бир сыйра силкип алабыз. Силкигенден соң мынакей бул сыворотка да, бул дале бир аз суюгураак болот. Мынакей жакшылап караңыздар. Мынакей сыворотка, как крем катары, мынакей бетиме сүртүп алам. Бир аз массаждарды кылабыз да бетибизге. Бунусу эмнеси жакшы? Күндүзү дагы, түндө дагы колдонсо болот. Особый уход. Так? Особый бетке уход. В основном банядан, душтан чыкканда аябай сонун жардам берет. Эмне үчүн BIC компаниясынын продукцияларын тандайм? Себеби дегенде өзүм медицина тармагын бүткөм. Клетка, кожалар өзү бир сыйра бет тазалагандан кийин порулар ачылат. Порулар ачылгандан соң биз кремди колдонушубуз керек. Биринчи тазалап жууп алып, да? Көбүнчө продукцияларды, кремдерди мен кожам тандайт. Себеби дегенде мага мындай кремдерди койгондон кийин как пленкага окшоп бетке баягы сиңбегендей болуп, как монтип тосуп туруп алат го, ошондойго окшоп тургандай болуп сезиле берет да. Ошондуктан ушул сыворотка же болбосо кремдерди колдонгондон кийин андай сезим пайда болбой калды. Себеби дегенде кожа полный дышать этет. Кожа клеткаларга чейин сыворотка барат и таасирин берет. Андыктан баарыңыздарга BIC компаниясынын продукциясын сунуштайм.